Саламатсызбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Лиза Кененбаева бүгүнкү чыгарылышта. Польшанын президенти Анджей Дуда Холокост жөнүндө талаштуу мыйзамга Израиль, АКШ жана Украинанын каршылыгына карабастан кол коюорун билдирди. Мыйзамга ылайык Польшаны фашисттик Германиянын кылмыштары менен байланышта карагандар жазага тартылышат. Бул менин чечимим. Мыйзам бир жагынан поляктардын кызыкчылыгын, биздин беделибизди, тарыхый чындыкты коргойт. Сириядан алып кеткен орусиялык пилоттун сөөгү шейшембиде мекенине кайтарылды. Расмий маалыматка ылайык Су-25 согуш учагын Идлиб чөлкөмүндө согушкерлер атып түшүргөн. Кытай өкмөтү пенсиябызды берсин. Алматыда ондогон киши Кытайдын консулдугунун алдына чогулду. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Польшанын президенти Анджей Дуда Холокост тууралуу талаштуу мыйзамга Израиль, АКШ жана Украинанын каршылыгына карабастан кол коюорун 6 февралда билдирди. Бул мыйзамга ылайык Польшаны фашисттик Германиянын кылмыштары менен байланышта карагандар жана украиналык улутчулдардын поляктарга каршы жасаган кылмыштарын жокко чыгаргандар жазага тартылышат. Польша мындай мыйзам өлкөнүн беделин коргоо үчүн керектигин айтууда. Эрнест Нурматов баяндайт. Эл аралык коомчулуктун каршылыгына карабастан Польшанын президенти Анджей Дуда талаштуу мыйзамга кол коюорун шейшембиде билдирди. Бул менин чечимим. Мыйзам бир жагынан поляктардын кызыкчылыгын, биздин беделибизди, тарыхый чындыкты коргойт. Экинчи жагынан Холокост окуясы турмушунда чоң мааниге ээ адамдардын сезимдерин да коргойт. Анткени ал окуяларда тирүү калгандар дүйнө жүзүнө башынан өткөргөндөрдү айтып бериши зарыл. Деген Дуда алгач мыйзам долбоорун конституциялык сотко жиберерин кошумчалады. Ал жактан беренелердин баш мыйзамга шайкештиги жана сөз эркиндигине каршы келер-келбеси дагы бир сыйра текшерилет. Мыйзам күчүнө кирсе, фашисттик Германия учурундагы концентрациялык лагерлерди поляктар менен байланыштыргандарга же ошол доордогу кылмыштарга салым кошту деп Польшаны күнөөлөгөндөргө айып салынып, 3 жылга чейин түрмөгө камалышы мүмкүн. Андан тышкары мыйзамда бир кезде украиналык улутчулдардын башында турган Степан Бандеранын идеологиясын туура көрүп, анын тарапташтарынын 1925-1950 жылдары поляктарга каршы жасаган кылмыштарын жокко чыгаргандар да жазага тартылаары белгиленген. 6 февралда Украинанын парламенти Жогорку Рада бул мыйзамды айыптаган резолюция кабыл алды. Депутаттар Польшанын президенти Анджей Дуданы мыйзамга вето коюуга чакырышты. Мындай мыйзам ачык диалогко, эркин пикир алмашууга жана академиялык эркиндикке жол жабат. Анткени бул мыйзам бир эле Украинада эмес, Америка Кошмо Штаттарында, Израилде жана Европа мамлекеттеринде да нааразычылык жаратты. Бул мыйзам демократиялык баалуулуктарга туура келбейт. Поляктардын украиналыктарга каршы маанайынын күчөшүн бекемдейт. Польшада ар кандай эсептер боюнча 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин украин жашайт. Талаштуу мыйзамды февраль айынын башында Польша парламенти жактырган. Израиль мыйзамды тарыхты кайра жазуу аракети катары баалап, Варшаваны андан баш тартууга чакырган. Вашингтон бул мыйзам долбоору сөз эркиндиги менен илимий изилдөөлөргө зыянын тийгизээрин эскерткен. Эрнест Нурматов, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Сириядан алып кеткен орусиялык пилоттун сөөгү шейшемби күнү мекенине кайтарылды. Расмий маалыматка ылайык Су-25 согуш учагы 3 февралда Идлиб чөлкөмүндө согушкерлер тарабынан атып түшүрүлгөн. Айрым укук коргоочулар болсо, чалгындоо иштерине согуштук учактын тартылышына, ал окуядан кийин аймакка соккулардын көбөйүшүнө көңүл бурушат. Айнура Жекше кызы теманы улантат. Кечээден бери москвалыктар коргоо министрлигинин имараты жанына гүл алып келип жатышат. Пилот Роман Филипповтун өмүрү 3 февралда Сирияда үзүлгөн. Ал башкарып бараткан Су-25 согуш учагын Идлиб чөлкөмүндө козголоңчулар атып түшүрүшкөн. Учкуч секирүүгө үлгүргөн, бирок расмий маалыматка караганда туткунга түшпөш үчүн өзүн жардырып жиберген. Войну надо останавливать, что надо. Согушту токтотуш керек. Кырчында жигиттердин өмүрү жок жерден кыйылып жатат. Мунун баардыгы бийликте турган кээ бир адамдардын амбициялары. Маркумга Орусия баатыры деген наам ыйгарылды. Приземлившись под шквальным огнем земли в районе контролируемого Туш-туштан ок жаадырылып жатканда террорчулар көзөмөлдөгөн Тель-Дебес деген жерге конгон Роман Филиппов согушкерлер менен аткарышып жарадар болгон. Ошол согушкерлер бир нече метр жакындаганда офицер өзүн граната менен жардырып жиберген. Составляло несколько десятков метров. Офицер подорвал себя гранатой.
Ошол эле күнү Орусиялык аба күчтөрү пилот атып түшүрүлгөн аймакка сокку урушту. Орус коргоо министрлиги Джебхат ан-Нусра деген экстремисттик уюмунун 30 согушкери жок кылынганын билдирген. Арине Сирия оппозициясына жакын булактар Идлиб чөлкөмүнүн бир нече району массалык аткылоо жана бомбалоого туш болгонун, авиация, ракета түгүл хлор газы пайдаланганын айтышат. Айрым укук коргоочу топтор чалгындоо иштерине, согуштук учактын тартылышына көңүл бурушат. Орусия 2015 жылдын күзүндө Сирияда баштаган операцияда расмий түрдө 41 жоокердин каза тапканы айтылат. Ал эми көз карандысыз иликтөө топтору менен маалымат каражаттары курман болгондордун саны мындан көп дешет. Былтыр декабрда президент Владимир Путин Хмеймидеги базага барганда Сириядагы аскерлердин бир бөлүгү чыгарылып жатканын 3-чү ирет жарыялап, эл аралык террорчулардын ири тобу талкаланганын айткан. Ошол эле маалда Тартус портундагы авиабаза жана техникалык камсыздоо пункту ишин улантууда. Айнура Жекше кызы, Прага. Борбор Азия чөлкөмүнө кайрылсак, Алматыда ондогон киши Кытайдын консулдугунун алдына чогулуп, Бейжиңден пенсияларын токтотпой төлөп турууну талап кылышты. Советтик Союз урагандан кийин Кытайдан 150 миңдин тегерегинде этностук казактар тарыхый мекенине көчүп келген. Алардын айрымдары казак жарандыгын алса, көбү Кытай жарандыгын сактап калышкан. Кененирээк Рахат Кеңешовадан угалы. Дүйшөмбүдө Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдына бир нече адам топтолуп Кытай өкмөтүнүн пенсияларын төлөп берүүсүн талап кылышты. Чогулгандар Кытай мамлекетинин конституциясында чет элге кеткен Кытай жарандарына чегерилген пенсия токтотулбайт деп жазылганын жүйө келтиришет. Тарыхый мекенине жер которгон этностук казактар буга чейин Кытайдан пенсиясын алып турчу эле. Бирок 2017 жылдын февраль айынан тарта Кытай өкмөтү аларга пенсия төлөөнү токтото баштаган. Алматыдагы консулдуктун алдына чыккандар Кытай бийлиги өз мыйзамын өзү эмнеге аткарбайт деп суроо коюшат. Кытайдын көчүгөн заңында да бул ашык жазылган. Биздин эмгек акыбызды токтотууга болмойт, берилип турады. Кайтып тушылап келетін болса, о жерге бізге командировкаға дейін беретін болып заңда белгіленген. 37 адам кол койгон арызды Кытай консулдугунун өкүлү чыгып кабыл алды, бирок журналисттерге түшүндүрмө берүүгө өкүлчүлүктөн эч ким чыккан жок. Казакстанга көчүп келген этностук казактар Кытайда калган жакындарына катуу басым көрсөтүлүп жатканын айтып, эки өлкөнүн бийликтерине бир нече ирет кайрылышкан. Алардын айткандарына караганда Казакстандын жарандыгын же туруктуу жашоого уруксаат кагазын алып, Кытайдагы туугандарына учурашууга барган этностук казактар кармалган учурлар арбын. Кытай бийликтери алардын паспорттарын алып коюп, өздөрүнүн саясий билимин өркүндөтүүчү борборлорго жиберишет. Анаркүл Маалектин Шынжаңда жашаган эжеси Казакстандагы туугандары салган $1000 колуна алгандан кийин суракка алып кетишкен бойдон белгисиз. Колундагы кужаттарын да тартып алды. Күнүнө 2 саат Кытай полициялары әке-шемди бакылауга алып койду. Ал күйөө балам болсо, содан бери жумуста кайда барат, кайда турады, барлыгы камерада, эч кайда бара алмайды. Былтыр жайында кытайлык казактардын маселеси Астанада өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында да көтөрүлгөн. Шенжендагы болгон нече түрлүү келеңсиз жагдайлар бар. Терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок да казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Былтыр жыл соңунда Казак парламентинин депутаттары Кытайдын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен кездешип, Кытайда абакка кесилген этностук казактардын документтерин беришкен. Кытайда казактар негизинен Шыңжаң уйгур автоном районуна караштуу Иле Казак, Алтай жана Тарбагатай аймактарында, Үрүмчү шаарында жашайт. 2000 жылдагы эл каттоого ылайык алардын саны 1 250 000 чамалайт. Кытайда жашаган этностук казактар болсо өздөрүн 2 миллионго жетет деп санашат. Одан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекитор кеми күндүн башка дагы окуяларына кыскача токтолобуз. Тайвандагы жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 200дөн ашты. Алардын көбүнүн абалы оор, 2 киши мерт болгону буга чейин кабарланган. Көп имараттар жарым-жартылай кыйрап, дубалдары кыйшайып калган. Адамдарды куткаруу иштери дагы эле уланып жатат. Тайвань өкмөтүнүн башчысы Уильям Лай 7 февралга караган түнү болгон жер титирөөнүн күчү 6,4 балга жеткенин билдирди. Зилзаланын очогу башкала Тайбейден 150 чакырым алыстыкта жайгашкан Хуалян шаарында катталган. Тайваньда жер титирөө көп болот. 2016 жылы аралдын түштүгүндөгү зилзаладан 100 киши каза тапкан. Сирия армиясы башкала Дамасктын жака белиндеги айылдарга израилдик аскери учактар сокку урганын билдирди. Сириянын мамлекеттик телеканалы тараткан билдирүүгө ылайык соккулар Ливандын аба аймагынан урулган. Израиль мындай дооматтарга жооп бере элек. Бир күн мурда Улуттар уюмунун аскери кылмыштар боюнча эксперттери Сириядагы химиялык чабуул боюнча маалыматтарды текшерип жатышканын билдиришкен. Дүйшөмбүдө козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш Гут аймагында аба чабуулдардан 23 киши абыт кеткен. Айрымдар президент Башар Асадтын армиясы аба соккуларда химиялык курал колдонгон болушу мүмкүн деп жоромолдошот.
Спорт боюнча эл аралык арбитраждык сот шаршембиде 13 орусиялык атлеттин жана 2 машыктыруучунун арызын кабыл алганын билдирди. Спортчулар Пхенчхандагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин сотко даттанышкан. Алардын арасында олимпиада чемпиондору лыжачы Александр Легков жана скелетончу Александр Третьяков да бар. Бир күн мурда ушундай эле арыз менен 32 спортчу эл аралык арбитражга кайрылган. 2 ай мурда кызытма чугусунан улам эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын Түштүк Кореядагы кышкы оюндардан четтеткен. 169 орусиялык спортчуга бейтарап желек астында мелдештерге катышууга уруксат берилген. Пхенчхандагы оюндардын башталышына 2 күн калды. Орусиянын президенттигине атсалышууга ниеттенип жаткан телеалпаруучу Ксения Собчак саясий амбициялары олуттуу жана узак мөөнөттүү экенин билдирди. Бул тууралуу 6 февралда Вашингтондо өткөргөн маалымат жыйында айтты. Собчак АКШ администрациясынын өкүлдөрү менен Вашингтон Орусияга каршы киргизген экономикалык санкцияларды талкуулоого ниеттенип турганын кошумчалады. 36 жаштагы Собчак Орусия бул Путин эмес деп баса белгиледи. 18 мартта Орусияда өтө турган шайлоого азыркы мамлекет башчы Владимир Путин, либерал-демократтардын лидери Владимир Жириновский жана коммунисттер партиясынан көрсөтүлгөн Павел Грудинин расмий талапкер болуп катталды. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузду деген кине менен Москванын кара тизмесине 180 миңдей тажикстандык киргизилген. Бул тууралуу шейшембиде Душанбеде өткөн маалымат жыйында Тажикстандын миграция жана эмгек министри Сумангуль Тагойзода билдирди. Укук коргоочулар белгилегендей, соңку 3 жыл ичинде Орусиядан 1,5 миллионго жакын эмгек мигранттары чыгарылган. Алардын 122 миңине кайра кирип иштөөгө уруксат берилген. Орусияда эмгектенген тажик мигранттарынын жалпы саны 1 миллионго чукул деп саналат. Бир өз илимий жаңылыктар менен улантсак, Альцгеймер илдетин кандын анализ аркылуу так аныктоонун жолу табылды. Жапониянын жана Австралиянын илимпоздору узакка созулган иликтөөлөрдөн кийин мындай жыйынтыкка келишкен. Жаңы ыкма илдекке чалдыккан адамдын мээсиндеги зыяндуу белокту каны аркылуу аныктайт. Альцгеймер илдетин дарыгерлер томография жана жүлөндөн алынган суу менен аныкташат. Илимпоздор медициналык текшерүүдөн өткөн 230 бейтаптын канынан анализ алып, жаңы ыкманы сынап көрүшкөн. Анализдердин жыйынтыктары 90% туура чыккан. Биздин максат Альцгеймер илдетин алгачкы стадияларында аныктап, ага каршы күрөшө турган дары-дармектерди ойлоп табуу. Анткени дары жок болсо, эгер сизге дарыгер 20-30 жылдан кийин Альцгеймер илдетинен жабыркашыңыз мүмкүн деген диагноз койгондо деле тынчсыздангандан башка эч нерсе кыла албайсыз. Альцгеймер дарты деменциянын эң жайылган түрү. Деменция менен жабыркаган адам эс тутумун жоготуп, атурга өзүнүн баскан турганын жана ой жүгүртүүсүн көзөмөлдөй албай калат. Аны менен көбүнчө улгайган адамдар жабыркашат. Диагноз коюлгандан кийин бейтап орто эсеп менен 7-10 жыл жашайт. Учурда Альцгеймер илдетине дүйнө жүзү боюнча 50 миллионду адам чалдыккан. Айрым божомолдорго таянсак, 2050 жылы мындай дартка чалдыккандардын саны 130 миллиондон ашып кетиши мүмкүн. Ал эми SpaceX компаниясы алгачкы жолу оор ракета ташуучу кемени космоско учурду. 6 февралдын кечинде Флоридадагы Канаверал тумшугунан учурулган Falcon Heavy кемесине Илон Масктын Tesla автоунаасы жүктөлгөн. Анын ичинен болсо адамдын кебин отургузушкан. Бийиктиги 13 кабат үйдөй болгон кеме космоска 63 тонна жүктү алып чыгууга жөндөмдүү. Мен дагы эле эмне болуп кеткенин түшүнүүгө аракет кылып жатам. Анткени бул нерсе мага реалдуу эместей сезилген. Мен мындан укмуш эч нерсе көрө элек болчумун. Анткени менен Tesla мурда болгонгондой күндүн айланасындагы Марстын орбитасына чыкпастан астероидтердин кемерине кетип калган. Бул космос кемесинин кыймылдаткычы өтө жай иштегендиги менен түшүндүрүлдү. Миллиардер инженер Илон Масктын космос программасынын башкы максаты Марска учкучу бар кемелерди жиберүү. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта болуңуз.